Ар бир иш, ар бир амал анын натыйжасына карап бааланат. Эгерде сиз оорусаңыз, сизде болгон оору Алла Таалага карап баскан жолуңузду оңдосо, түзөсө, демек сиз айыгуунун башында турасыз. Эгер сиз кедей, кембагал болуп, кедейлик, кембагалчылык Алла Таала сизге берген нематтарды сактаганга үндөп, жолдоп турган болса, демек сиз баюунун, оңолуунун астында турасыз. Сиздин жүрөгүңүздө болгон кайгы капа, оору, жаман ишке, бузукулукка кадам таштаганга тыюу салып турган болсо, демек сиз бактылуу жашоонун башында турасыз. Эгерде өлүм сизди бактысыздыкка алып бара турган себептерден тосо турган болсо, демек сиз бактылуу, түбөлүктүү жашоонун башында турасыз. Үй бүлөдө аял же эркек бири-биринен капа болуп, алыстап турган кезде үй бүлөнүн, аялдын же болбосо эрдин кадыр баркын билип, сезип турган болсо, демек сиз үй бүлөдө бактылуу болуп, үй бүлөлүк бакыттын башында турасыз. Ата-энеңизден алыстап, ата-энеңиздин айтканын кылбастан, же болбосо аларга капаланып турган кезде жүрөгүңүздө оору пайда болуп, атаңыздын, апаңыздын кадыр баркын билип, алардын кызмат акыларын сезген болсоңуз, демек сиз ата-энеңизди сыйлап, алардын кадыр баркына жетип, алардын ыраазычылыгын алып, бактылуу жашоонун башында турасыз. Эгерде сиз Алла Таала менен болгон байланышыңызда алсыз болуп, намазсыз, Курансыз, орососуз өткөн күндөрү өзүңүздү алсыз, жалгыз сезип, Алла Тааланын айтканын кылбаганыңызды сезген болсоңуз, демек сиз Алла Таала менен болгон мамилеңизди оңдоп, бактылуу жашоонун башында турган болосуз. Адамдарга зыян берип, алардын мал мүлкүн, алардын акын алган кезде жүрөгүңүздө оору пайда болуп, мен ушулардын акысын жедим, Алла Тааланын астына барып, кантип жооп берем деген ой пайда болгон болсо, жүрөгүңүздө оору пайда болгон болсо, демек сиз оңолуунун башында турасыз. Аллах Таалам барыбызды бизге берген сыноолордон, сабактарды алгандардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.